Ben özüm негизи кочконым. Мен негизи мусулман үй-бүлөдө таралганмын. Кичинекей кезимде чоң атам молда болгон да. Ал башкача адам болчу. Адамдар ага келишчи, кеңеш сурашчу, ал башкалардын камын көрчү ушундай. Анан жаман сөз айтып же болбосо бир жаман иш кылгандарын көргөн эмесмин да. Өмүрүмдө бирде жолу көргөн эмесмин. Мен ойлошумун ушу атам бейишке барат деп. Анткени чоң атам Кудайга ишенгендиктен бизге бейиш жөнүндө, тозок жөнүндө, Кудай жөнүндө көп нерсени айтып берчү эле да. Мындай түшүнүгүм бар болчу. Анан атам бейишке барат деп эле ойлоп чечим. Бир күн эми чоңоюп мектепке барып баштагандан баштап мектептен айтып калышты. Тозок бейиш жок, Кудай жок, биз маймылдан жаралганбыз депчи. Анан үйгө келип атам менен талашка түшөм. Ата ушинтип айтпады, мугалимдер ушинтип айтат, эже ушинтип айтат. Анан жок деп атам кайра түшүндүрүп берчү да. Баарыбызды Кудай жараткан. Баарыбыз бир убакта өлөбүз, анан Кудайдын алдына келебиз. Анан Кудай бизди бирибизди тозокко, бирибизди бейишке деп ушинтип айтып берет да. Кайра мектепке барып мугалимдер менен кичине талашам. Анан бир күнү сурап калып атпайм мугалимден, андагы атам айтып калды да. Сурап көрсөң, азыр эмне маймылдар анда адам болбойт экен деп. Анан эжеймен сурап атпаймынбы? Азыркы маймылдар эмнеге адам болбойт десем, эжей болсо мындай күткөн эмес да андай суроону. Адам болчу маймылдардын баары уже адам болуп кеткен деп койду да. Анан мен гана аттанбай калдым бул жоопко. Анан үйгө келгенден баштап, ошол күндөн баштап атамды көбүрөөк уга турган болуп калдым. Анан ата, сиз бейишке барасыз деп ошентсем, жок дечи да атамчы. Бейишке күнөөсүз адамдар барат. Кудай билет ким барарын деп ошенткенде мен таң калып, ата кантип сиз барбайсыз? Сиз сөз барат болушуңуз керек, сиздин күнөөңүз жок да, сиз урушпайсыз го деп ушундай мактап ушинтип айтсам, атам айтат, биздин ар бир баскан кадамыбызда эле күнөө кетиребиз деп. Анан анда деп амал ойлоп таба калып атпаймынбы? Бир күнөөнү бир жакшы иш менен жаап койсок эмне кылат ата деп сурасам, жок, бир күнөөнү миң жакшы иш дагы жаап албайт деп айтты да. Анан атанда бейишке эч ким барбайт турбайбы? Эч ким анда ким барат анда бейишке? Эч ким жок да, анда эчтеке жаман ойлобогон, жаман иш кылбаган андай адам жок деп ошентсем, атам айтты, Кудай ырайым кылган адамдар болот, ошолор барат. Аны Кудай билет, биз билбейбиз деп койду да. Кичинекей кезимде ошол элестетип калыптырмын да, кандай адамдар болот экен ошо. Кандай адамдарга Кудай ырайым кылат? Сулуу болобу, акылдуу болобу, күчтүү болобу? Эмнеси менен айбаланып туруш керек ошол адамдар? Кудай ырайым кылган адамдар. Анан жылдар өтө берди, кийин окуп калдым, токмокто окудум да. Аякта Кудайга ишенген адамдар келип, Исаия Машаяк жөнүндө айтып беришти да. Анан силер Оруштун Кудайына ишенет экенсиңер деп аларды укпай, мага айтпай эле угула деп уруша кетишим аларды. Андан кийин Бишкекке келип иштеп калдым. Общежитие жашачым да. Анда мен менен бир кыз жашачу эле. Ал кыздын бир орусар болчу. Эч бир медикага жардам бере албаган, анткени бүт баары эле нормада, эмнеге ал эс-түшүн жоготуп чыгып калды да, эч ким билбейт да. Доктордон докторго барды, эч ким эчтеке дей албай койду да. Анан өзүм медик болгондон кийин мындай мен деле эчтеке баа бере алган жокмун. Эмне болгон оор экениничи түшүнгөн жокпуз эчтеке. Ал болсо жыгылып калат, анан бир убакта эле кайра өзүнө эсине келет. Анан кийин ошол кызды ата-энелери алып кетти айылга, анан айтышты көз ачык болот экен депчи. Анан бир көз ачык киши көргөзүп ошентишкен экен. Ал болсо ошол жакта жүрдү, бир нече айдан кийин кайра келди, жолуксанган, мындай моюнуна теспе илип алган, тумарларды сагынган, камчы көтөрүп алган ушундай да. Анан сага эмне болгон деп баарыбыз кыздардын баары кызыгып тегеректеп калдык да. Сага эмне болгон, эмне болдуң деп ошентсек, мен Кудайга кызмат кылып атам, ушундай. Мен бул жерге көп отурбашым керек, муну кылбашым керек, тиги кылбашым керек деп көп муну кылбаш керек дегендердин баарын айтты. Анан мен общежитиеде калбашым керек, кетем, эжемдин үйүнө барам деп көчүп кетип калды. Анан Кудай ырайым кылган адамдар ушундай болсо керек деп ойлоп калдым да. Ошентип убакыт өтүп кетти, иштеп жүрдүм. Анан бир күнү эле эшиктин алдынан общежитиеге кирип келаткан жерден баягы кызга, анын аты Гүлзат болчу, кызга дагы жолугуп калдым. Анан ал болсо мага келептир. Ал мурда санитарка болуп иштечи, ошон үчүн биздин общежитие жашачу. Андан кийин медучилиде окуп калып, ал жаныбыздагы эле общежитие жашап калды да. Анан лампочкасы күйүп кетиптир комнатасынан, лампочка сурап келептир. Анан лампочкаңыз барбы дейт, анан жүрүп кирип анан сүйлөшүп калдык. Анан бир башкача да,
күбөлөп атат, сүйүнүп атат, өзүнчө ушундай жерге алып ойлоп атат. Анан эмне болгон сага? Мынча эмне сүйүнүп алгансың? Сен башкача да болуп калыптырсың деп ошентсем. Кудай кызмат кылып атам эже дейт. Анан сен өткөндө эле кызмат кылып жүрбөдүң беле? Бирок түрүң башкача болуп калыптыр деп күлүп атпаймынбы? Ушундай чыныгы Кудай таптым десе мен таң калып атам. Эмне болгон чыныгы Кудайдан калып Кудай дегенде болобу? Кудай бирөө эле да. Ооба, Кудай бирөө эле, бирок ошол Кудайды чындап тааныш керек дегендей кылып түшүндүрүп кичине айтып берди. Анан таң калып койдум. Анча деле түшүнгөн жокмун да, баардык айтып аткан нерселерин. Эмне болгон Кудай, каяка барып жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң деп ошентсем, ушундай бир жерде чогулабыз кыргыздар, ошол жака жүрүңүз деп чакырып калды. Анан ошо менен биринчи жолу чогулушка ошол кыз менен келгем да. Анан келгенге чейин ал бир нече китептерди, трактаттарды алып келип берди. Анан ошолорду окуп көрдүм. Мен бар деле ошондо деле Иса жөнүндө болуп атканын көп деле мындай баамдабаптырмын да, Кудай жөнүндө окуп турмун, анан бирок Иса менен байланыштырбаптырмын. Анан ошентип биринчи жолу ошо сыйынууга келип анан кирдим да. Баары эле мага окшогон балдар кыздар жүрөт. Эч ким деле баягы селде чалынган же чапа кийген деле эч ким жок. Анан таң калып атам да, бул эмне болгон жер болду экен. Чогуш башталат деп калдык. Анан кирдик. Жаш эле жигит чыгып анан Кудайдын сөзүнөн деп Инжилди ачып окуп берди. Анан ошондо мынтип айтты да. Кудайдын ырайымы Исадагы түбөлүк өмүр. Ким Исага кабыл алса, ал Кудайдын ырайымын, а ким аны кабыл албаса, ал Кудайдын ырайымысыз калды депчи. Анан бул сөз мен үчүн болду да. Анан кантип таң калып калдым да, кантип Исаны кабыл алгандар Кудайдын ырайымын болду. Анан кийин чогуштан кийин ушундай салт бар экен ал убакта. Чогуштан кийин алып калып, жаңы келгендерге суроолор бар болсо, аларга көбүрөөк түшүндүрмөй. Анан ошондо чогуштан кийин калып, суроолорду берип сүйлөшүп алар менен. Анан ошол эле сөз менин жүрөгүмө кетпей турду да. Кудайдын ырайымы Исадагы түбөлүк өмүр. Ким Исаны кабыл алса, ал түбөлүк өмүргө ээ. Ким кабыл албаса, ал түбөлүк өмүрсүз калды. Башкача айтканда бешикке барбай калды. Анан ошол жерде мен көптөн берки суроомдун жандырмагы ошол жерде болду да. Демек, Исага ишенгендер бул Кудайдын ырайымына ээ болгондор экендиги. Ооба. Бул сенден, менден же адамдын көз карандысында эмес. Бул Исада. Ким Исаны кабыл алса, анын сулуулугуна, күчүнө, акылына эмес. Иса жүрөгүндө жашайбы, жашабайбы, ошого карап туруп Кудай баалайт экен, ошондо түшүндүм да. Ырайым Кудайда, Исада. Иса сенин ичиңде болсо, сен Кудайдын ырайымына ээсиң. Ал сенин ичиңде жашайт. А эгерде аны кабыл албасаң, анда Кудайдын ырайымына ээ эмессиң. Түртүп койдуң, анда бул как бы өзүң күнөөлүүсүң. Анан ошол күнү кайрылдым. Эмне кылышым керек деп сурадым. Анан ошондо Исаны куткаруучу деп кабыл алышыңыз керек, ишенишиңиз керек, анан кабыл алышыңыз керек, сыйынып Кудайга айтсаңыз болот, ошол каалооңузду айтсаңыз болот, күнөөлөрүңүздөн кечирип салсаңыз болот деп анан түшүндүрүп беришти. Анан ошондо биринчи жолу сыйындым Кудайга кайрылып. Буга чейин деле көп эле Кудайга тиленесиң, бирок Кудай менен сүйлөшүү, мындай баарлашуу деген болбойт да бизде, кыргыздарда андай болгон эмес. Анан таң калышымдан кантип ушундай болот депчи. Анан биринчи жолу сүйлөшүп көрүп коем. Мен үчүн бул өзүнчө эле өзгөчө событие болду да, өзгөчө бир нерсе. Анан жүрөгүмдө бир башкача окуя болгон сыяктуу кубаныч эшикке чыгып алып, бүт дүйнөнү сүйгөнгө даяр болуп атам. Анан үйгө кетип баратам, троллейбуска түшүп, троллейбустун ичи толтура эл. Анан баарын карап алып эле, ушулардын бири да билбейт менин ичимде эмне болуп атканын, ушулардын бири да билбейт. Кудай эмне, кандай сонун иштерди кылганын ушулардын баары билиш керек деген ушундай кубанч болуп аябай бөлүшкүм келди да. Чын жүрөктөн ошол билбей бараткан элдердин баары билип калсын ошону депчи.